УТРК телеканалында жаңылыктардын кечки чыгарылышы, студияда Жанара Эсенова. Саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаров дагы 5 жогорку окуу жайга өзгөчө макам берүү боюнча жарлыкка кол койду. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдирди. Жарлыкка ылайык өзгөчө макам Баткен мамлекеттик университети, Касым Тыныстанов атындагы Ысык көл мамлекеттик университети, Бекмат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университети, Сатыбалды Наматов атындагы Нарын мамлекеттик университети жана Талас мамлекеттик университетине берилет. Жогорку окуу жайларга өзгөчө макам берүүнүн негизги максаты финансылык, материалдык жана интеллектуалдык ресурстарды консолидациялоо. Мындан сырткары, Кыргызстандагы жогорку окуу жайлардын дүйнөлүк рыноктогу мүмкүнчүлүктүгүн жана атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу максатын көздөйт. Буга чейин өзгөчө макам Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетине, Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетине, Константин Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетине жана Иса Хумбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясына, ошондой эле Ош мамлекеттик университетине берилди. Аламедин районунун Ленин айылында 700 гектар жерди ээлеген ири соода логистикалык Манас шаарынын курулушуна старт берилди. Жалпы суммасы 4,5 миллиард доллар каражат салына турган долбоор 200 миңден ашуун жумуш орундарын түзүүгө мүмкүндүк берет. Долбоордун артыкчылыктары жана келечеги тууралуу кабарчыбыздын материалында. Жакында Ленин айылында заманбап соода логистикалык Манас шаары пайда болот. Мындагы 700 гектар жерге 5 миллион 600 миң чарчы метр курулуш объектилери салынмакчы. Анда 30 миң соода аянтчалары жайгашып, жергиликтүү калк жумуш орундары менен камсыздалат. Бул логистикалык борбордун ири деңиз порту менен салыштырууга болот. Дүйнө жүзүнүн баары тең ушу Кытай мамлекети менен соода саттык кылсак дейт. Анткени ички тоң продукциянын бүт жалпы жер жүзүн ала турган болсок, ошонун 26%-на чейин ушу Кытай мамлекетинде өндүрүлүп атат. Буюрса болгон дүйнөдөгү кайсы өлкө болсо деңиз аркылуу чыкканга соода саттык кылууга биз мүмкүнчүлүк алып атабыз. Бул биздин айыл чарбабызга, өндүрүшүбүзгө, биздин гендерди кайра иштетүүдө, жаңы технологиялардын келүүсүнө абдан чоң шарттардын баарын түзүп берген тат. Долбоорго салынуучу жалпы инвестициялардын суммасы 4 миллиард 500 миллион АКШ долларын түзмөкчү. Курулуш иштери 6 этаптан туруп, заманбап шаар 4 жылда толук кандуу бүткөрүлөт. Анда 40 миң адам жашап, 600 миң адам туруктуу иштемекчи. Бул жерде мындай шаарга бүт керектүү нерселер, инфраструктуралар бар толугу менен бул жерде курулат. Бул жерде сиздер мына көрүп атасыздар, бул жерде суу сактагыч бар. Суу сактагычка эч кандай зыяны болбойт. Биздин дагы суроо талаптар болду. Суу сактагыч жанында жээкте 200 метрден алыска башталат курулуштар. Бирок 200 метрди жакшынакай сейил бакты жасап берет деген ушундай шарттарды айтканбыз, алар макул болушту. Мына айткандай, азыркы дүйнөдө болуп аткан жаңы кадамдар, ушу жаңы кадам негизинде жакшынакай жаңы жогорку заманбаптуу шаар курула турган мындай бел байлап атабыз. Бул жерде унаа тетиктер базары, транзиттик кампа, мейманкана комплекси жана кездеме базары болмокчу. Жаңы шаардагы бийиктиги 200 метрлик имарат менен жыйын көргөзмө борбору аймактагы эң кооз курулуштардын бири болот деп мерчемделүүдө. Ушул суунун жээги жагы турак жайлар болот. Бул азыр биз турган жак ушул суунун жээги болуп калат. Тиги Ленинский айыл жагын караганда ошол жактары кампалар жана ошол соода борборлору болот. Курулуштун дагы бир артыкчылыгы мында жалпы аянты 1 миллион чарчы метрди түзгөн турак жай комплекси болот. Анын 10% мамлекеттик ипотекалык компанияга өткөрүлүп берилет. Мындан тышкары 6 миң окуучуга ылайыкталган 2 мектеп, бала бакчалар менен медициналык мекемелердин курулушу дагы пландалган. Логистика заманбаптоордо өтө маанилүү тармак болуп саналат. Айрыкча Кытай жана Кыргызстан үчүн. Анткени биз коңшу мамлекеттербиз. Кыргызстан бул жаатта
Борбор Азия эле эмес, Европа жана бүтүндөй дүйнө үчүн маанилүү. Себеби ал 9 жолдун тоомунда орун алган. А Кыргызстан тоже занимает очень важное место. Кыргызстан улуу жибек жолунда жайгашкандыктан ири транзиттик аянтчы катары кызмат кыла алат. Масштабдуу долбоор ишке ашса, биздин өлкө менен Кытайда өндүрүлгөн товарларды чет мамлекеттер ушул жерден ташып кетишмекчи. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын тышкы соода жүгүртүүсүндө Кытайдын үлүшү 42% түзөт. Мунун 98%-ын импорт, ал эми 2%-ын экспорт ээлейт. Назира Бегалиева, Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бир катар америкалык компаниялардын жана уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушту. Алардын арасында Америкалык кыргыз ишкерлер кеңешинин, Apple Inc. технологиялык корпорациясынын, Pfizer фармацевтикалык компаниясынын, Франклин университетинин өкүлдөрү бар. Жолугушуунун жүрүшүндө кызматташуунун келечеги талкууланды. Өзгөчө көңүл жогорку технологияларды санариптештирүү, билим берүү демилгелери, фармацевтика тармагын жана саламаттыкты сактоо системасын өнүктүрүүгө бурулду. Акылбек Жапаров америкалык компаниялар менен кызматташууну кеңейтүүгө, тажрыйба алмашууга жана Кыргызстандын жарандары үчүн билим берүү программаларын ишке ашырууга кызыктар экенин билдирип, өлкөнүн экономикасынын түрдүү тармактарына инновацияларды салуунун маанилүүлүгүн белгиледи. Ал ошондой эле Apple жана Pfizer сыяктуу дүйнөлүк лидерлер менен өнөктөштүк медицина тармагында алдыңкы технологияларды киргизүү жана инновациялык чечимдерди иштеп чыгуу үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачаарын билдирди. Apple Inc. корпорациясынын өкүлдөрү программалык камсыздоону иштеп чыгуучулар үчүн билим берүү долбоорлорун ишке ашырууга даяр экендигин билдирип, өлкөнүн санарип экономикасындагы бар потенциалды белгилешти. Жолугушууда Кыргызстанда Франклин университетинин кампусун ачуу мүмкүнчүлүктөрү талкууланды. Университет медицина, маалымат технологиялары, киберкоопсуздук жана башка багыттар боюнча бакалавр, магистр жана докторантура даражаларын сунуштайт. Бүгүн 2024 жылдын 17 октябрында Бишкек шаарында республикалык алыскы аймактардагы саламаттыкты сактоо уюмдарына тез жардам унааларын тапшыруу аземи болуп өттү. Иш-чара эски аянтта республиканын саламаттык сактоо уюмдарынын жетекчилеринин катышуусунда болду. Автоунаалардын ачкычын Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев тапшырды. Министр белгилегендей, президенттик фонддон бөлүнгөн 20 тез жардам унаасын Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо тармагына өткөрүп берүү, ыкчам медициналык жардам көрсөтүүнүн оперативдүүлүгүн жана калк үчүн өзгөчө алыскы жана жетүүгө кыйын аймактардын жашоочулары үчүн медициналык кызматтын жеткиликтүүлүгүн жогорулатат. Түнү күнү ооруп калган жарандарга жардам берип, экинчиден керек болсо рай больницаларга жеткирип турат. Рай больницалардын эң эле жакыны ал жерде бир 200-250 километрге чейин. Мурун болсо берки райондон чакырткан тез жардам машинеси келип кайра кеткенче жок дегенде 8-9-10 саат убакыт алчу. Ошол кезде жарандар ооруп аткан болсо абдан чоң проблема болчу да. Ошонун баарын чечебиз деп Садыргул Кожоевич өзүнүн демилгеси менен, өзүнүн ушул заводдор менен сүйлөшүп, эң жакшы завод Кытайдан заказ берди, беркилер болсо Россиядан заказ берип, басып келсе бүгүн биз анакей шоферлор менен ФАПтын жетекчилери келди, ошолорго тапшырабыз. Банги заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери Бишкек шаарындагы номер 65-67 орто мектептеринин 9-10 класстарынын окуучуларына «Биз Кыргызстандын саламаттыгы үчүн» темасында лекция окушту. Ички иштер министрлигинен билдиришкендей, лекцияны ИИМдин кызматкерлери Саламаттыкты сактоо министрлигинин, Республикалык психикалык ден соолук борборунун өкүлдөрү банги заттарды колдонуу же сактоо учурунда
юридикалык жоопкерчилик каралгандыгын эскертип, кандай жагдайларда баңгизаттарды колдонууга кабылып, терс кырдаалдарга алып келиши тууралуу маалыматтарды жеткиришти. Жалпысынан укук бузуулардын, анын ичинде баңгизаттарды колдонуунун алдын алуу, ар бир адамдын жана бүтүндөй улуттун ден соолугуна кам көрүү мамлекеттин жана коомдун маанилүү милдети экенин эске салышты. Өз кезегинде мектеп окуучулары баңгизаттар колдонуунун зыяндуулугу тууралуу маалыматтарды кеңири жеткиришкендиги үчүн милиция кызматкерлерине ыраазычылык билдиришти. Кыргызстанда мобилдик телефондорду мыйзамсыз каттагандар кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Атайын кызмат тарабынан мамлекеттик идентификациялоо системасын ишке ашыруунун алкагында мобилдик телефондорду алып келүү жана каттоонун белгиленген эрежелерин одоно бузуу фактылары аныкталды. Маалыматка айтылгандай, бекитилген идентификациялык жол жоболорго ылайык өлкөгө сатуу же башка ишкердик иш-аракеттерди жүргүзүү максатында аппараттардын негизги бөлүгү импортерлор тарабынан катталууга тийиш. Ошого карабастан телефондорду бажы жол жоболорун кайгап каттоо фактылары ошондой эле жеке адамдар тарабынан мамлекеттик идентификациялоо системасынын талаптарын жана иштөө шарттарын бузуу менен мобилдик түзүлүштөрдү баш аламан каттоо схемасы уюштурулуп, кеңири жайыла баштаган. Буга байланыштуу 16 октябрда атайын иш-чаралар өткөрүлүп, натыйжасында жогоруда аталган мыйзамсыз иштердин негизги уюштуруучулары катары Кыргыз Республикасынын 4 жараны кармалды. Учурда окуяга тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча кошумча аракеттер көрүлүүдө. УКМК мобилдик аппараттарды мыйзамсыз каттоо кылмыш жоопкерчилигине алып келерин эскертет. Кыргызстандагы аба майдандарын учуп конуу тилкелери реконструкцияланып, капиталдык оңдоодон өткөрүлүүдө. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришти. Анда Манас аэропорттун жолдору, аэродром элементтери, жасалма учуп конуу тилкелери оңдоп түзөөдөн өттү. Талас аэропортунда дээрлик 21 миңдей жаракаларды битум аралашмасы менен жамоо иштери жүргүзүлдү. Учуп конуучу тилкесине 100 000 чарчы метрден ашуун аянтка асфальт төшөө, 101 770 чарчы метрге георешетка төшөө, 100 000 чарчы метрден ашык жерге битум чачуу, 3422 чарчы метр аймакка аң чөңтөктөрдү жамоо иштери бүткөрүлдү. Бүгүнкү күндө Казарман аэропортунда учак учуп конуучу тилкесинин 91 500 чарчы метр аянтына асфальт төшөө, 91 500 чарчы метр георешетка төшөө, 91 500 чарчы метрине битум чачуу иштери жүрдү. Мындан тышкары 3850 чарчы метр термопластика менен жасалма учуп конуучу тилкесине горизонталдык белгилерди чийүү иштери аткарылды. Нарын аэропортунда дээрлик 110 000 чарчы метр жерге асфальт бетон катмары төшөлүп, 95 000 чарчы метр жерге георешетка капталды. Азыркы учурда жумуштун 80% аяктап калды. Кыргыз футболдук бирикмеси жана Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын демилгеси менен уюштурулган Мурас достук футболдук турнирин тандоо этабы Чүй облусунун Жайыл районунда башталды. Анда жергиликтүү башкармалыктардын кызматкерлери жана айыл өкмөттөр арасында командалар түзүлүп, кичи футбол боюнча таймаш өткөрүлдү. Иш-чара сергек жашоо образы менен спортту жайылтуу максат кылды. Турнирге 18 команда катышып, өздөрүнүн спорттук чеберчилигин жана күчтүү командалык биримдикти көрсөтүштү. Теманы кабарчыбыз улантат. Жайыл районунда Мурас аймак регионалдык футбол турниринин тандоо этабы башталды. Республика боюнча жерлерде өтүп жаткан бул турнир Кыргыз футбол биримдиги жана президенттин администрациясынын демилгеси менен сергек жашоону жайылтуу, дене тарбия жана спортту өнүктүрүү, региондор аралык кызматташтыкты чыңдоо максатында уюштурулган. Дени сак болот күчтүү өлкө дегендей бүгүнкү иш-чара биздин Чүй областына караштуу Жайыл районунда ушул жалпысынан 18 команда катышып жатат. Бул командалар организациялар арасында жана айыл өкмөттөр арасында. Ошол жердеги муниципалдык государство служащийлердин арасындагы ушул ынтымак жана ушул спортту пропагандоо, мындайча айтканда биздин мамлекет башчыбыз Садыр Нуркожоевичтин ушул демилгеси менен ушул ар бир структура, ар бир айыл өкмөт, мындайча айтканда организация болуп, кайсы мекеме уюм болбосун, ошол жерде иштеп аткан биздин эл үчүн, мамлекет үчүн кылып аткан кызматкерлердин баардыгын
дениз сагы күчтүү болуш керек да. Ал дениз сагы күчтүү болгондон кийин ал мамлекет үчүн дагы абдан мындайча айтканда жакшы мындай күчтүү кызматтар жасайт. Мелдешке мамлекеттик уюмдардан 18 команда жана айыл өкмөттөн 6 команда катышты. Турнир достукту чыңдоого, спортту жайылтууга жана катышуучулар арасында сергек жашоо образын өнүктүрүүгө багытталган. Бүгүнкү турнирде 20 миң призовой фонд каралган. Буюрса, жеңүүчүсү болсо областка участвовать этет. Жана ошондой эле кубок медалдар менен сыйланат. Турнирдин бардык катышуучулары мелдештин атмосферасына жана уюштуруу деңгээлине ыраазы болушту. Оюндар достук чөйрөдө өтүп, позитивдүү жана түрткү берүүчү абалды түздү. Бүгүн жакшы оюн болуп атат. Аябай айыл өкмөттөрүнүн организацияларынын арасында 42 жаштан өйдө экен, барьер бар экен. Анан биринчи оюн биз военкомат командасы менен ойнодук, район военкоматы менен. Аларды утуш менен 2-0 менен утуп, экинчи турга чыктык. Экинчи турдан профессиональный лицей 102 дейт. Алар менен ойноп, аларды 8-0 менен утуп алдык. Турнирдин негизги өзгөчөлүгү футболго 42 жаштан жогорку оюнчулар гана катыша ала тургандыгы болду. Мындай жаңылык улгайган адамдардын жигердүү катышуусун гана эмес, ар кандай курактагы физикалык активдүүлүктүн маанилүүлүгүн белгилеп, башкаларды спортко кошулууга чыктандырды. Иш-чара жакшы өтөт, аябай 15 команда болуп атат. Ошол 15 команданын ичинде Кудай буйрса, ошо жайыл рыбы şu birinci mesleğe çıkarsa hareket kılavatız. Futsal боюнча спорттук иш-чаранын соңунда биринчи орунду Ынтымак айыл өкмөтүнүн командасы ээлесе, экинчи орунга Талдыбулак айыл өкмөтү, үчүнчү орунду райондук билим берүү бөлүмү багындырды. Белгилеп өтсөк, Жайыл районунда өткөн Мурас Аймак регионалдык турниринин тандоо туруна жалпы 18 команда катышты. Айгерим Дүйшөбаева, Жумабай Исманалиев, УТРК Чүй. Жакынкы аралыкта аба ырайынын кескин өзгөрүп кетиши калкты тынчсыздандырды. Мындан ары аба ырайы кандай болот? Кыш эрте келе жатабы деген суроолорго Кыргыз гидрометтен жооп издедик. Аймактарда алдыңкы күндөрдө кандай аба ырайы болот? Алдыда Клара Кудайбергенованын материалында. Ыкчам аралыкта аба ырайынын кескин өзгөрүшү аймактардын айрым жерлеринде өзгөчө кырдаалдарды жаратты. Гидрометеорологиялык кызматтын билдирүүсүнө караганда, алдыда туруктуу аба ырайы болот. 18 октябрда Ысык Көл облусунун гана батыш тарабында айрым жерлеринде жаан-чачын жаашы күтүлүүдө, калган аймактарда жаан-чачын күтүлбөйт. 19-unda, 20-сында, 21-inde Кыргызстандын аймагында туруктуу аба ырайы болуп, жаан-чачын күтүлбөйт. Октябрь айынын 21-нен баштап аймактарда 3-5ке, ал эми Чүй облусунда 24 градуска чейин жылуу болушу күтүлүүдө. Ал эми 23-нөн тарта туруксуз аба ырайы башталат. 22-синен баштап башка суук абанын агымы Кыргызстандын аймагына келиши күтүлүүдө. 23-чү азыркы болжолдоолор боюнча 23 октябрдан баштап Кыргызстандын аймагында дагы туруксуз аба ырайы болушу мүмкүн. Кыштын эрте же кеч келиши боюнча азырынча болжолдоого мүмкүн эмес дешет метеорологдор. Негизи октябрь айынын аягында суук түшүп калат. Бул аба ырайынын табигый көрүнүшү экендигин айтышат. Клара Кудайбергенова, Чыңгыз Садыков, УТРК Чүй. Мына ушундай жаңылыктар бүгүнкү күндү толуктады. Бул жана башка жаңылыктар менен кененирээк УТРК Чүй телеканалынын социалдык баракчаларынан таанышсаңыздар болот. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат бүгүнкү биздин жаңылыктар топтомун жыйынтыктайт. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.